Медер Шатимиров автомеханик кесибин өз алдынча өздөштүрүп алган. Буга чейин расмий тастыктаган документи жок эле техникалык тейлөө станцияларында иштеп келген. Жакында гана көз карандысы сертификациялоо жана валидациялоо борборуна кайрылган. Ал атайын комиссияга билген ишин практика жүзүндө көрсөтүп, тапшырмаларды аткарды. Көбүнчө эле усталардын мындай сертификат бир өзүнүн кесиби боюнча өзүнүн профессиональный деңгээлин аныктаган бир эч кандай кагазы жок да. Биз азыр бүгүнкү күндө бир топ болуп ушу сертификацияны өтүп жатабыз. Ушу бизге баарыбызга тең, баары бир кандайдыр бир баары тең уровендеги балдар баарыбызга тең ушул сертификацияны өтүп иштеп жатканда ошо сертификатты биздин кардарлар көрүп, бизге ишенчилиги пайда болот. Бул жолу Кара-Балта техникалык экономикалык колледжинин базасында 12 талапкер автоунаа оңдоо боюнча билимин сынашты. Тиешелүү талаптардан өткөн соң алар өз кесиби боюнча тастыктамаларды алышат. Жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнүн айтымында бул саамалык жумушсуз жарандарды иш менен камсыз кылууга шарт түзөт. Иш алып бараткан автослесарлар бүгүнкү күндө көбүнчөсү эле үйрөнүп, тийиштүү иштер алып барып, бирок сертификаттары, тийиштүү дипломдору жок иш алып барып атышат. Ошолорду бүгүн 12 адам келип ошо катышып атат. Өзүм көзүм билет, бирок тийиштүү документтер алган эмес да анда. Ошолорду тийиштүү документтер менен камсыздап атат. Бул менин оюм боюнча абдан керектүү иш болуп атат, абдан чоң иш болуп атат. Уштапта өлкөдөгү 8 алдыңкы тажрыйба борборунда 28 артыкчылыктуу кесип боюнча сертификациялоо иштери жүрүүдө. Көз карандысыз сертификациялоо жана валидациялоо борборунун негизги максаты өз алдынча кесип үйрөнгөндөргө шарт түзөө. Артыкчылыктуу кесиптерди биз ушул жараяндан, балуу жараяндан, компетенцияларды балуу жараяндан өткөзүп отурабыз. Бирок мынакей ушул август ичинде дагы ар бир лицейлердин базасында жүргүзмөкчүбүз. 28 кесипти тең камтыйбыз деген астыбызда чоң план туруп атат. Бул эми заман талабы, ушул ички жана эл аралык эмгек рыногунун талабы. Баалоо жана сертификация өткөрүүгө негизги кызыктар тараптар бул жумуш берүүчүлөр. Кесип билген, бирок аны тастыктоочу документи жок жарандар борборго арыз менен кайрыла алышат. Автандил Бактыбеков, Руслан Бараненко, ЛТР, Чүй облусу.